Саламатсыңарбы, урматтуу партнерлор. Менин атым Айнура Сатыбалдиевна Узбекова. Мен бүгүн силерге бир кызыктуу информацияны айтып өтөйүн деп чечтим. Мен мурун «Записки миллионера» Наталья Грейс деген китепти, могул китепти окугамда, анан бул китеп жөнүндө көптөн бери унутуп эле калып калыптыр книжный полкаларда. Бүгүнкү сабак мээримдин сабагы аябай мага мотивация берип, ушул сабакты көргөндөн кийин ушул китеп эсиме түшүп, ушул китепти кайра башынан окууну чечтим. Аябай кызыктуу китеп. «Записки миллионера» бул кыска жазылган, жана мындай итогтору, выводдору жазылганда аябай кызыктуу. Кээ бир адамдарга, например, көп сүйлөгөн адамдар жакпайт да, мындай ток этер жерин айтчы деп калышат го. Ошондой эле бул дагы аябай ток этер жерин айткан китеп. Аябай кызыктуу, биздин жашообузга аябай мындай керек болуучу китеп. Ушул китепти окусаңар жакшы болот. Анан ушул бүгүнкү тема боюнча финансовая грамотность, кантип биздин өзүбүздүн үй бүлөгө түшкөн доходту, өзүбүзгө түшкөн доходту кантип бөлүштүрүү, то есть туура бөлүштүрүү. Мен бир 3-4 күн мурун бир видео көрдүм эле. Ошол видео аябай мага жакты. Анан мен дагы ошол өзүмдүн доходумду ушинтип бөлүштүрөйүн деп чечтим. Ал үчүн 6 конверт жасашыбыз керек. 6 конверт. Мына мен бүгүн эртеменден баштап мээримдин окуусунан кийин аябай түрткү болуп, көптөн бери чыгынбай жүргөн ушул 6 конвертти бүгүн жасадым. Мынакей, биринчи конверт бул конверттин атын күнүмдүк жашоо деп бөлүп койдум да. Күнүмдүк жашоо. Күнүмдүк жашоого 50% корото турган болдум. Күнүмдүк жашоого эмнелер кирет? Кайсы расходдор кирет? Буга деген, например, иштесеңер, жол киреңер, обедиңер, иштебесеңер, например, азык-түлүк кошо кирет, ошо үйгө болгон азык-түлүктөр, продукты. Ошо күнүмдүк жашоого эмне керек болсо, ошонун баары кирет. Балдарыбыздын жол киреси, мисалы, мектепке бара турган болсо, ушунун баары күнүмдүк жашоо деп бөлүп алдым. Экинчи конверттин аты аманат деп жазып койдум. Бул аманат, бул эми мындайча айтканда сбережение да. Буга эмне кирет? Буга кыялдануу. Ар бир адамдын өзүнүн кыялдануусу бар, мечтасы бар. Например, бирөө деген хочет шуба кийгизи келет, бирөө деген бир холодильник алгызы келеби, да бир машина алгызы келеби, мындай бир чоң нерсе да. Ошону алыш үчүн биринчи ага акча чогултабыз. Болгон доходдун 10%-ын мен ошого чогултам. Анан ушул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, азыр мына потребительский кредит дегендер көбөйүп атпайбы? Жарымынан төлөйсүңөр, бирок процентин төлөйсүңөр. Мисалы, ошол эле телефон, ошол эле холодильник. Анан ал үчүн биз деген бирөөгө ошол процентин кошуп төлөп беришибиз керек. Өзүбүздүн доходубуздан сырткары дагы төлөп беришибиз керек, туурабы, кыздар? Ошон үчүн мен силерге айтаар элем, кредит алгандан алыс болгула. Кредит алгандан көрө ошол акчаңарды монтип чогултуп алып алсаңар абдан жакшы болот. Ал деген, мисалы, ошол эле холодильник аябай керектүү эмес да, ал прям именно азыр керек, мунсуз оокат өтпөйт эмес да, мунсуз оокат өтөт. Ошол холодильник алгыңар келсе, телефон алгыңар келсе, ошого мисалы чогултуп ушул конвертке, анан ушул чогулгандан кийин ошого сарптасаңар болот. Үчүнчү конверттин аты алтын каас деп. Алтын каас бул алтын жумурткаларды утуйт, Мындайча айтканда, мен бул жерге өзүм 15% деп, бул мен өзүмдүн оюм, ушул 15%-ти ушул алтын кааска жумшайм. Алтын каас деген мындайча айтканда, бул адамдардын планы, стратегический план. Мисалы, эгерде силер бир бизнес курам десеңер,
же бир какие-то чоң пландар болсо, силердин акчаңарды кайрада акча алып келе турган пландарыңар болсо, ошол планды ушул ичиндеги конверттин ичиндеги акча менен ишке ашырабыз. Кийинки конверттин аты оюн-зоок, то есть развлечение. Биз жашоого ушинтип эле кечки акчага же болбосо иштегени келген жокпуз да. Биз деген дагы еще көңүлүбүздү өстүргүбүз келет. Кыргыздарда особенно ширине деген бар, карым-катнаш деген бар. Анан дагы балдарыбызды мисалы развлекательный центрлерге, парктарга апаргыбыз келет. Ошону биздин доходубуздун 10%-ын ушул конвертке бөлүштүрө турган болдум. Эгерде бул конвертте аз эле акча болсо, же болбосо ошо мен планировать эткен бир эмеге отуруштарга жетпей калса, анда мен ал отуруштарга барбайм деп чечтим. Ушул конверттин ичиндеги акчага жараша эмне эс аламын. Кийинки конверттин аты бул билим. Билим. Адам деген дайыма өзү ошо канча жашаса ошонун ичинде биз дайыма өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек, дайыма билим алып турушубуз керек. Бул ойлобогула бул бир диплом деп. Жок, бул диплом гана эмес. Бул азыр мисалы азыркы заманда онлайн тренингдер аябай көп. Сонун тренингдер. Алар деген ошо биздин бизнесибизге, даже личный жашообузга аябай керектүү болгон тренингдер болуп жатат. Алардын баары бекер эмес. Аларга акча төлөшүбүз керек. Ошон үчүн ошо билимге мен өзүнчө 10% деп конверт жазап койдум. Мисалы балдарыңарды тоже хотите англис тилине баргысы келет, курстарга, би курстарына баргысы келет. Ошон үчүн ошонун баарына барыш үчүн билим деген конвертти жасап койдум. Кийинки акыркы конверттин аты кайрымдуулук. Кайрымдуулукка мен 5% бөлдүм өзүмдүн доходуман. 5% кайрымдуулук. Биз адамдар бул жашоого жалаң акча үчүн келген жокпуз. Акчанын артынан да куубай, ошол эле акча менен кошо, байлык менен кошо биз дагы жан дүйнөбүздүн байлыгына да көңүл бурушубуз керек. Ошо жан дүйнөбүздүн байлыгынын бир түрү, бир бөлүгү бул кайрымдуулук. Биз адамдарга жардам беришибиз керек, адамдардын батасын алышыбыз керек, сүйүндүрүшүбүз керек. Кайрымдуулукка көп нерсе кирет. Бул акча берүү, керек болсо бирөөгө белек сатып берүү, даже бирөөнүн баласына жөн эле мороженое алып берүү, бул деле кайрымдуулукка кирет. Анткени ал адам ошентип сүйүнүп калат, анын көңүлү ачылып калат. Ошон үчүн кайрымдуулукка дагы 5% бөлүп койдум. Силер ойлойсуңар, кайрымдуулукту только бай адамдар гана берет деп. Жок, кайрымдуулукту баарыбыз беришибиз керек. Бул туура эмес ойда, то что бай болгондо мен кайрымдуулук берем деген ал туура эмес. Биз өзүбүздүн оюбузду оңдоп, ошо бай адамдардай болуп, кайрымдуулукту берип турушубуз керек. Мынакей, ушул конверттердин баарын иш жүзүнө, как практикалык түрдө мен бүгүн өзүмдүн доходумду карадым, чөнтөктөрдүн баарын текшерип, на данный момент биздин доходубуз, азыр кошелегибиздагы акчабыз 15.900 сом экен. 15.900 сом экен. Ошонун, например, 5% 735 сом болот экен. Мынакей 735 сомду мен монтип кайрымдуулук конвертине саламын. 715 сомду. Мен буну кайрымдуулукка жумшайм буюрса. Билим конвертине 10%, бул 1500 сом. Мынакей 1500 сомду мен билимиме жумшайм. То есть мен бул акчаны тренингтерге, кыздарымдын
англис тилдерине, бийлерине жумшаймын. Кийинки конвертим оюн зоогу. Оюн зоого тоже 1500 сом. 1500 сом кетет. Алтын каас. Алтын кааска мен 15% кылдым. Бул көбүрөөк акча. Мен буга 2250 сом. Бул 15%. Менин доходумдун 15% 2250 сом болду. Аны мен алтын кааска салам. Аманат, кыялдануу сбереженияма 1500 сом салам буюрса. Жана күнүмдүк жашоомо кете турган расходторум бул 7500 сом. 7500 сом. Мен бунун ичинен балдарыма таттуу алып беришим мүмкүн, печенье алып беришим мүмкүн, продукты алам, жол кире кылам, жана башка күнүмдүк жашоого кеткен менин расходторум. Баарыңарга рахмат көңүл бурганыңар үчүн. Мен да ойлойм ушинтип практика жүзүндө ушинтип конверттерге бөлүп койгон бул өтө жеңил болот биздин жашообузга. Мисалы мурун деле ушундай сыяктуу ойлочумун, бирок анын баары менин оюмда болчу да, мээмде болчу. Эми мисалы мен ал жөнүндө ойлобойм. Мен жеңил болду. Мисалы оюн зоого баргым келсе конвертти карайм, бар болсо барам, жок болсо барбайм. Ушул аябай удобный метод экен, кыздар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ушу мен бүгүн берген информациям силерге керектүү болдуго деп. Эгерде силерге жакса, силер дагы ушинтип көргүлө. Көңүл бурганыңарга рахмат. Пока-пока.